Саламатсыздарбы? Туғандар, мен бүгін сөзді 90-жылдардан баштап алып келгім келет. Біз Қырғызстан 90-жылдар деген бір доорду баштан өткөрдүк. Мына ошол 90-жылдар чындыгына келгенде ал жакырчылык болгон экен. Ал болгондо дагы жакырчылыктан дагы ылдый ачарчылык, ачкачылык болгон экен. Азыр ошол 90-жылдардагы нан таппай, загара жеп, анан ушундай капкара, ушундай нары жутсаң бери келген нанга, ошол жаман нанга дагы кошуп жегенге эч нерсе таппаган ошол бир доорду өткөрдүк. Ошол доорлор биз үчүн абдан кыйын болгон. Бардыгыбыз тентип кеттик. Бишкекте, Ошто жашаган шаардыктар алды Европа, Америкага чейин кетишти, мигрант болушту. Билимдүүлөр, адистер ошентип кетип жок болду. Ошолордон айрылдык. Андан кийин мынау айыл кыштактагылардын бардыгы көбүнчө Казакстанга кетти. Орусияга кетти. Ошолор Казакстандын, Орусиянын экономикасын көтөргөнгө жардам берип жүрүштү. Азырга чейин жүрөт, уланып атат. Анан алыска айылдардагылар, таптакыр алы жоктор, дарманы жоктор, ошончолук ошол Орусияга кеткенге дагы, Казакстанга жеткенге дагы жол кире таппагандар Бишкекке келишти, Ошко келишти. Эми эмне болду ошентип отуруп? Эми Бишкекте эл көбөйүп кетти, аны бардыгыбыз билебиз. Бишкекте пробка башталды ошонун натыйжасында. Бишкекте үйлөр кымбаттады, жана башка дегендей. Бирок ошондо көрсө бизде түн болгон экен. Ошол түн күнгө алмашып, анан азыр мындай биз күнүбүз чыгып келатабы деп деле ойлойм. Эмне үчүн? Көрсө ошондой кыйынчылык заманда жашаган мигранттар азыр түптөлүп, бели катып, күчүнө толуп, анан бир өндүрүштү түптөп башташыптыр. Азыр мен мына турган жер бул Сокулук. Көрсө бизде ушундай заводдор пайда болуптур, туугандар. Мен ушуну сүйүнүч менен, бир сыймыктануу менен айткым келет. Ушул заводко мынау терезелерди, жүктү, сырьёну поезд менен, вагону менен алып келип туруп мына жерге камдап, анан элди камсыз кылып аткан Кыргызстанда завод түптөлдү. Азыр бул заводду мындай турган болсо сиздер байкабашыңыздар мүмкүн, керек болсо Казакстанда мынчалык запасы бар завод жок. Өзбекстанды билбейм, бирок Казакстанда жок. Орусияда болушу мүмкүн. Мына караңыздар. Мына 1 вагон, 2 вагон, 3 вагон, 4 вагон. 4 вагон жүк келди. Ошол 4 вагон бул жанагы базарга келген жок. Бул мына заводко келди. Завод өзү мына жерге кампасына топтойт, ушу жерде камдайт. Камдагандан кийин анан четинен алып буларды стеклопакет деп коет. Ошол айнек пакет кылып, 2 кабат, 3 кабат кылып бири-бирине бириктирип, анан кадимки азыр көп кабаттуу жанагы элиталык, премиум класс, бизнес класс, эконом класс деп аткан үйлөрдүн бардыгына терезелерди ушул жерден, ушул айнектерден жасалып, анан кетип атат. Эми көрсө туугандар, айнектин дагы түрү болот экен. Болгондо дагы анын 100дөн ашык түрү бар экен. Ошол биздин азыр Кыргызстанда ушул түптөлгөн завод, ошол 100дөн ашык түрү бар айнектин ошол көпчүлүгүн алып келип камдап мына жерде кармап отурат. Анан ошол айнектердин ичинде дагы бир кызык жери, мынауга окшоп көлөкөдө турбаса бузулуп кете тургандар бар экен. 3 айдын ичинде иштетилбесе, сапатын жоготуп кое тургандар бар экен. Ошон үчүн ошол айнектер үчүн мынантип өзүнчө көлөкө жер кылып, ошол көлөкөнүн ичинде көлөкөдө камдап, карап, өзүнүн эскирүү мөөнөтүн өткөрүлбестен утуру иштетип атышат. Эми караңыздар. Мен ушул нерсени азыр муну айтып атсам сиздер түшүнбөшүңүздөр мүмкүн. Эми бир завод экен, эми бир склад экен дешиңиздер мүмкүн. Азыр заводдун масштабын көргөнүңүздөрдө таң каласыздар. Бул жерде азыр мынау завод өзү 6 гектардай жерде турат. Ушул заводдо, заводдун атын айтпай атам, атайын айтпай атам. Ушул заводдо бир 230дай адам иштейт. 230 адамга түзүлгөн шарт Кыргызстандагы бир дагы банкта да кандай шарт түзүлгөн эмес. Бир дагы Кыргызстанда ушундай шарт жок да. Алган айлыктары, кийген кийимдери, жеген тамактары, булардын коопсуздугу, булардын иштеген жериндеги тазалык, ал жердеги салкындык, кыштагы жылуулук, мунун бардыгы камсыздалган. Ушул нерсени ким кылды деп жана мен мигранттар жөнүндө бекер сөз айткан жокмун да. Эми мен буга чейинки бир чыгарылышымда айтканмын. Ушу Бишкекте
кедей баткендикти көрбөдүм депчи. Баткендиктер Бишкекке барса кедей болбойт деп. Азыр муну дагы ошол эми мен жерге бөлгүм келбейт, бирок эми айла жок. Мойнуң аласын, бул жер ушул заводду баткендик жигиттер түптөшүптүр. Лейлектиктер экен. Келип, ушу Бишкекте жанагы Ош базарда кичинекей столду коюп алып, ошол жерде адамдарга айнек кыркып берип, айнек тилип берип отуруп, ошо айнек кесүү кесүүнен жаш балдар акыры жетилип отуруп, анан ушундай чоң завод салганга жетишиптир. Азыр бул заводдун ичиндеги жабдыктарынын баасы эле 5 миллион долларлык турат экен. 5 миллион долларды кыргыз сомуна которо турган болсоңуз, жок эле дегенде бир 450 миллиондой болуп калабы, 400 миллиондон ашыгыраак болуп калат. Ушунчалык чоң завод экен. Анан эми ушуну кыйынчылык замандарында, ошо 90-жылдарда кыйналып, тамакка жетпей, ошол күнүмдүгүнө ушул бир жегенге бирдеме болуп калсын деп иштеген, айнек кесип иштеген балдар азыр ушунчалыкка жетип отурат. Ошол айнек кесип, ошол 90-жылдардагы ачкачылыкты башынан өткөргөн балдар акыры жетилип, анан ушуга келип отурат. Ушуну негиздөөчү жигиттер менен сүйлөшсөм, жөн сүйлөшүп отурганда айтышты, бирок эми Ыдырыс ака эми ал күндөрдү элдин бардыгы эле көрдү. Аны айтканда эмне деп мындай айткысы келбеди. Себеби андай жаман күндөрдү, ошондой оор күндөрдү адамдардын көбүбүз эстегибиз келбейт да. Ушунчалык татаал оор күндөр болгон. Мен деле мисалы баягы Тамекиде иштеген күндөрүмдү эстегим келбейт. Ошол кетменди көтөргүм келбейт. Ошо кетменге жакын жологум келбейт менин дагычы. Бул завод Айнекстан деп аталган завод. Айнекстан бул мындай ошо вагон кылып алып келип, айнектерин камдап сырьёсун. Анан кийин утуру керегин мына жака алып кирип, бул жакта ушул завод ушунчалык чоң. Азыр кирип көрсөңүздөр, мындай заводду керек болсо Москвадан көрбөйсүздөр. Мындай шарты бар, мындай айлыгы бар заводду сиздер Казакстандан дагы, Орусиядан дагы көрбөйсүздөр. Бизден канча эсе кубаттуу, канча эсе чоң, Орусияда мындай шарты бар завод жок да. Мына жерде жанагы чоң айнектердин эки айнек мындай тура турган болсо, ортосуна салына турган мындай алюминден жасалган мындай профилдер бар. Ушунун ичине жанагы атайын өзүнүн заттары бар, ошолор салынып, анан кийин ушул нерсе тышына резина капталып, анан кийин баягы эки жагына 2 же 3 кабат айнек капталып, анан кийин стеклопакет жасалат. Айнектин негизги эмеси жасалат мындай. Кандай десем, айнек өзү жасалат. Эми ошол айнекти кийинчерээк муну жасап алгандан кийин анан муну профилдерге салат. Алюминге же болбосо пластикке. Ошонун баардыгы ушул жерде болот. Мына жактан мынантип керек айнектер кайсы көк түстүүсүбү? Көк түстүүсү, кара түстүүсүбү? Карасы, күрөңбү? Күрөң, тунукпу? Тунук. Баардыгы ушул жерде кереги алып келинип, тандалып. Анан кийин мына жактан четинен кыркып иштете башташат. Бул заводдун биринчиден бийиктигин караңыз. Экинчиден тазалыгын караңыз. Үчүнчүдөн салкындыгын караңыз азыр ушундай күн ысыкта. Ошол эле учурда бул жерге газ, тетиги газ печкалар орнотулуптур. Ошол газ печкалар менен ал кышында бул жер кадимкидей ысык болот экен. Эми мен баштап заводдун азыр жон гана түзүлгөн шарттарын гана айтып берейин. Эми мындан караңыздар. Булар атайын эсептешиптир. Жанагы санэпидем станциянын, негизи эле архитектуранын, курулуштун талабы боюнча ар бир 15 адамга бирден душ болуш керек экен. Мынаны караңыздар азыр. Мына жерде мына дааратканалар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 даараткана. Андан башка наркы жакта дагы бир даараткана бар экен. Бул мырзалар үчүн. Анан мына бул даарат алуучу жерлер, кол жуучу жайлар, баардыгы мына күзгүсү менен түзүлүптүр. Мунун ичиндеги тазалыкты караңыздар. Жит жок, тазалык бар. Мунун ичиндеги тазалыкты караңыздар. Тап-таза. Үстүндө коюлган вентиляцияны караңыздар. Вентиляция бардыгы житти, башканы бардыгын тартып кетет экен. Мына ушул жердеги кызматкерлер үчүн, ушул жердеги жумушчулар үчүн түзүлүптүр. А мынусу айымдар үчүн экен. Айымдар үчүн дагы ушундай даараткана. Буга кирбей эле коелу. Айымдар үчүн мына кийим алмаштыруучу бөлмө деп өзүнчө дагы коюлуптур. Андан сырткары мына жакта
чечилип кийинүүчү, андан сырткары жуунуучу бөлмө экен. Көрсө, булар мындай кылышыптыр. Эми мына жумушчулар чыгат экен, чыгып бул жактан кийинишет экен. Кийингенден кийин эми үйүнө кетет да. Кетерде бул жерде эгерде жетекчи чарбачыл болбосо, жетекчи кайдыгер боло турган болсо, ушунча кызматкерге, мына жакта бир 100дөн ашык кызматкер болсо, ошол 100дөн ашык кызматкерге 2 душту куруп койсо болот беле? Болот эле. Аны бирөө урушат беле? Жок, эч ким урушпайт эле. Тескерисинче ошол 2 душту куруп алып, эми биз мына кызматкерлерибизге душ куруп бергенбиз деп мактанып койгон жетекчилер дагы бар. А жок, бул жерде мындай экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 душ бар экен. 6 душ бул жалаң мырзалар үчүн. Андан сырткары мына жакта дагы бар экен душ. 6, 7. Так. 7, мына 8, 9, 10, 11 душ бар экен. 11 душка мына жакта 100дөн ашык эме боло турган болсо, кызматкер боло турган болсо, бардыгы келип шарт-шурт жуунуп, анан кийин кете беришет экен. Бирин-бири күтпөйт экен. Кимиси эртерээк келген болсо, ошол душка жуунуп кете беришет. Бардыгына өз-өзүнө мындай шкафтар жасалып берилиптир. Эми ар бир шкафта ушулардын кийими, буюму, сумкасы жана башкасы турат. Жуунганга бардык шарт бар экен. Жылуу десең жылуу, салкын десең салкын. Кафелдерин караңыздар. Бул керек болсо, билбейм, анча-мынча менмин деген жанагы Кыргызстандын элитасыбыз деп, Кыргызстанда аябай иши жүрүшүп аткандар, бизнесмендер, же болбосо саясатчылар барып жүргөн чоң-чоң спорт клубтардагы душтар дагы болсо ушунчалыктыр. Аябай кыйын болсо ушунчалыктыр. Кыскасы ушундай, мынау үстүндөгү эмени караңыздар. Потолоктун бийиктигин караңыздар. Кыскасы, бул Айнекстан деген компания ушинтип жаралып, азыр өздөрүнүн жумушчуларына ушундай шартты түзүп коюптур. Мен азыр муну көрсөтүп берип атканым, азыр бул жактын кызматкерлер мага айтышты, Ыдырыс мырза, биз сизге айтып беребиз өзүбүз, анан өзүңүз көрсөтүп бере бериңиз. Биз эми сизге укукту беребиз деди. Ошол мага берилген укуктун, мага берилген жанагы мандаттын негизинде силерге сүйлөп атам. Мындай завод мага айтканда караганда Орусияда дагы жок, Казакстанда дагы жок. Казакстан дагы, Орусия дагы бизден бир нече эсе кубаттуу. Бир нече эсе алардын эли дагы көп. Алардын акчасы дагы көп, алардын ресурсу дагы көп. Бирок ушундай заводду алар сала алган жок. Азыр Кыргызстанда салынды ушул завод. Анан азыр сурайын да. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ишилгер болсун. Канча айлык аласыздар? Ар кандай? Сиз Жакшы эле алам мен, Кудайга шүгүр. канча? 100га жакын. 100га жакын? Ооба. Бул жакта 2 мал тамак беребиз дейт. Чынбы, жалганбы? Эртең менен анан обедте берет. Түшүк тамак берет. Эртең менен да биринчи, экинчи, обедте да биринчи, экинчи. Ооба. Жок, завтрак, завтрак берет. Завтрак кадимгидей, анан обед берет, биринчи, экинчи тамак. Тамактын сапаты кандай? Жакшы, жакшы. Отпускнойчу? Отпускной деле бар. Больничный? Больничный да бар. Жакшы экен да. Жакшы да. Мына формаларды кандай кылат? Мынау кийимиңиздер. Форманы да берет бияктан. Асты үстү менен каска баары бар бизде буюрса. Бирок аны кийбейт окшойсуздар, мына бул жөнөкөй эле го. Ооба, мына тердеп кеткен ойланып жаңы эле алмаштырып койдум да. Кийбей койдуңуздар. Ооба. Бул жактан да сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канча болду иштегениңизге? 2 жылдай болуп калды. 2 жылда канча айлык аласыз? 60 миң. Эмеңизчи? Отпускной, больничный дегендер барбы, жокпу? Бар. Каждый 4 ай сайын отпускной. Ошондой. Тамак аш? Тамак аш, завтрак, обед берилет. Кийимчи? Кийимгече одежда берилет. Сезонда 2 жолу. Кышкысын, жайкысын. Аны кийбей коет окшойсуңар, э? Мынау. Темирлер бар. Мынау катуу ушул экен да? Бакта темир бар. Айнек түшүп кетсе кеспей келгечи. Ошо. Жакшы. Эжеден сурасак болобу? Эжеден сураңыз. Эже кандайсыз? Канча айлык аласыз? 45. 45? Эмеңизчи?
Бул жерде тамак аш берилеби? Ооба, берилет. Так, бул жерде туугандар мындай экен. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Aylığınızlar qancha so'rab qo'ychi? 48 ming, men bir ay ishladim. Ha, endi 1 oy bu. Siznikichi? Meniki 58. Ha, sizniki qancha bo'ldi ishlaganingiz? 2,5 ming. Эми мындай. Тетиги жана вагонду көрсөтпөдүмбү? Ошол вагондордон тандалып керектүү айнектер мына жерге келет экен. Анан керектүү размерде ченелип мына жерде кесилет экен. Кесилгендеги мынау жабдыктардын бардыгы бул Италиядан алынып келинген кымбат жабдыктар экен. Жабдыктарынын эле баасы бул жердеги жабдыктардын баасы. Өзү 5 миллион долларлык дейт. Болжол менен. Эми андан да кымбат болушу мүмкүн экен. Эми бул жердеги келген товардын, анан заводдун өзүнүн, анан бул жерге ушул долбоорго өзү салынган мындай капиталдын жалпы эмесин алганда бул жер жок эле дегенде 15-20 миллион долларлык баасы бар да эми. Assalomu alaykum. Кандайсыз? Айлыгыңыз канча? Дагы ушундай иштегенге жараша. Ошондо да. Шүгүр эле да. Бул жакта 100дөн өйдө ылдыйбы? жок, ылдый. А? Ылдый. Ылдый канча? 50дөн өйдө ылдыйбы? Өйдө. Өйдө. Рахмат. Assalomu alaykum. Айлыгыңызды сурайынчы. Бахтияр. Бахтияр, канча айлык аласыз? 2 года. А? 2 года. 2 года работаете, да? Жакшы экен. А сколько зарабатываете? Хватает? Хватает? Да. Ну, больше 100 или меньше 100? Нельзя говорить. На жизнь хватает. Макул. Эми мына жерде булар баягы көбүрөөк иштегендер мындай деп атат. Эми жаңы келгендердин айлыгы ошол 45, 50, 60тан башталат дейт. Эгерде көбүрөөк иштеп калгандар, жакшыраак иштеп мындай үйрөнүп кеткендер 200 миңден ашыгыраакка чейин айлык алышат экен. 140 деди, 140 миңдей айлык алат. 150, 140 миңдей. Мына эмелерди көрүп атасыздар. Мына ушул жабдыктардын бардыгы чет өлкөдөн алынып келинип, жасалыптыр. Эми мынау жабдык мисалы айнекти кадимкидей ысытып, ийип, анан жанагы каленый деп коет го, ошондой кылып чыгарып берет экен мынау. И мынау дагы ошондой экен. Бул жөнөкөй каленый кылып кое турган болсо, мыноусу ийип, жанагы айнекти овальный кылып берет экен. Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Айлыгыңыздар канча? 48 ming. Айлыгыңыздар 48. 48. Канча болду иштегениңизге? 4 ay. 4 ай эми болду. Сиздикичи? 1 gün. Булар жаңы келгендер экен. Азыр мындай кылып айнекти ушинтип кыркып, ошол заказчик эмне десе, ошондой кылып жасап, ошол өлчөмдө кыркып бергенден кийин мына жака чыга берет экен, тизиле берет экен. Жана мисалы мен айткандай, мына көрдүңүздөрбү? Мынау айнек мисалы аябай калың экен. Анан мындай болуп овальный кылып жасалыптыр. Мындай ийрейтилип, жанагы аппараттан чыгыптыр. Эми мен муну айтайын дегеним, архитекторлорго ушул жерден кайрылсам болот да, урматтуу архитекторлор, урматтуу дизайнерлер. Сиздер эми мындан ары Кыргызстанда оюңуздарга эмне келсе, фантазияңыздар кайсы жерге жетсе, айнектен жасала турган имаратты каалагандай кылып сызсаңыздар болот экен. Ал деген сөз, сиздердин кандай фантазияңыздар болсо, ошонун бардыгын айнекке байланыштуу жагын ушулар толук аткарып, ишке ашырып бере алат экен. Ошон үчүн урматтуу мынау архитекторлор, өзүңүздөрдү чектебей, оюңуздарга эмне келсе, фантазияңыздар кайсы жерге жетсе, ошонун деңгээлинде долбоорду каалагандай чыza берсеңиздер боло берет экен. Эми азыр мына жакта өзүнчө жабдыктар бар, бирок бул жак эң эле баягы кандай десем, айнектер эми аркы жактан кесилет, анан жуулат,
Анан кийин мына жакта баягы ичине салчу нерселер салынат. Анан бул жагы баягы чакыч менен иштеген үчүн бул жагы мындай карараак. Мен эми анан ошол карараак жагында монондой болуп айнектер бышырылып, монтип мына чакыч менен чапталып анан кийин даптайыр болуп чыгат экен. Бул стеклопакетте ушуну айтат. То есть булардын негизги кылган жумушу ушул стеклопакетти чыгаруу. Стеклопакет кылып даярдап чыгаруу. Мисалы кимге кандай размер керек болсо, ошондой кылып. Мисалы кимгедир 2 кабатпы? 2 кабат кылып жасап берет. Кимге 3 кабат керекпи? Анда 3 кабат кылып жасап берет. Анан ушунун негизгиси туура кыркып, туура ченеп, анан мынабул ичине салына турган мынабул заттарын туура сапаттуу кылып салуу. Эми мындан чыккандан кийин монтип адамдардын, ошо кардарлардын өздөрүнө даптайыр болуп мына жерге тизилип турат. Кардарлар өздөрү келет, анан кийин алып кете беришет экен. Мунун бул заводдун кардарлары мындай алганда сиздер эмессиздер, жөнөкөй адамдар эмес. Көбүнчө бул заводдун кардарлары жанагы ушул стеклопакетти алып, анан ушул эле заводдон жанагы профилдерди алып, жанагы алюмин профиль же болбосо пластик профилдерди алып, анан сизге барып, же мага берип, мен айнек жасайын деп барат дагы. Мына стеклопакеттин ушул жерден жасатып алып, анан кийин ошонун бардыгын туташтырып, бириктирип туруп, анан сиздин үйүңүзгө коюп берип коюшат. Мына ошолор кардары. То есть усталар экен. Эми ошончо уста көчөдө жайнап жүрүшөт го, мисалы мен сиздин айнегиңизди мен салып берем, мен мантип салып берем, мен мынтип салып берем деп. Эми ошолордун бардыгы ушул жерге келет, ушул жерден алып кетишет. Ушул жерден кылдырып кетет. Иштин негизги бөлүгүн. Анан негизги бөлүгүн ушул стеклопакеттин жасап алгандан кийин, анан жанагы сиздерге барып, заказды алып, анан үйүңүздүн терезесин ченеп, анан алып кете беришет. Көпчүлүгү мисалы сиздер ушул Айнекстандын кардары экениңиздерди, Айнекстанга акча төлөп атканыңыздарды көбүңүздөр өзүңүздөр билбешиңиздер мүмкүн. Себеби Айнекстан түздөн түз сиздер менен иштешпей атат, болгону бул продукциясын гана берип атат. Эми Айнекстандын эми жалпы бир жетишкендиктерин айтып берейин. Ошол мындан ошол 2007-жылдары баягы ачкачылык, ачарчылык деп аткандарым ошол 2001-2005 жылдардан баштап аркага кете баштаган. Ачкачылыктын мизи кайта баштаган. Ошондон кийин анан адамдар бир аз ишкердик кылып, мындай бир нерсе сатып алып, бир нерсе сатып деген сыяктуу иштерге кирише баштаган. Мына ошондо адамдар ушундай ишкердикти мындай түптөй башташты десек болот. Булар дагы 2007-жылы ушул ишкердикти аз-аздан түптөп башташкан. Эми ошондон бери келип отуруп, монтип күркүрөгөн, дүркүрөгөн заводко айланды. Эми бул завод азыр эмне кылып атат? Былтыры 250 миллион сом казынага киреше жанагы салык төлөптүр. Ал деген сөз 250 миллион сом деген сөз азыр Кыргызстандагы эң көп салык төлөгөн 100дүккө бир аз гана кирбей калат экен. Бир аз жетпейт экен. То есть 117-чиси болуп калат экен. Азыр эми булар айтып атышат. Быйыл биз 300 миллион салык төлөйбүз. Эми быйыл биз Кыргызстандагы эң көп салык төлөгөн 100дүккө киребиз деп атат. 100 компаниянын бири биз болобуз дешип атат. Бул деген сөз, бул эмнени билдирет? Бул Кыргызстандагы ушундай чоң болуп, баягы эң чоң салык төлөөчү, мисалы бирөөсү Мегаком боло турган болсо, бирөө Билайн боло турган болсо, бирөө Ред Петролиум боло турган болсо, бул ошол Ред Петролиум сыяктуу казынага өтө чоң киреше алып келип аткан компания. Ошол нерсе жөнөкөй ош базарда мынантип бир столдо жанагы айнек кесип иштеп аткан аракеттен баштап түптөлдү. Анан эми булардыкы азыр заводу азыр 6 гектар жерде турат экен. Ушул 6 гектар азыр мынау завод 2 жылдардан баштап азыр. Мунусу мындан нары өсөт экен. Тетиги завод мынау жака дагы ангарлар курулуп мынандай. Анан ал бери келет экен, ошентип заводдун масштабы дагы көбөйөт, дагы чоңоёт дешип атат. Азыр ушул Айнекстан компаниясы Кыргызстандагы жалпы ушул эшик терезеге болгон керектөөнүн болгону 15 гана пайызын жаап атат. Калганын башкалар жаап атышат. Бирок 15 пайызын эле жапканда ошол Кыргызстандагы керектөөнүн 15 пайызын жаап, азыр Кыргызстандагы эң чоң деген салык төлөөчү катары 100дүккө кирем деп турат. Эми элестетиңиздер, эгерде булар эртең бир Кыргызстандагы ошол айнек боюнча керектөөнүн бир 40 пайызын, 25 пайызын, же 30 пайызын булар жаап бере ала турган болгон болсо, демек булардын азыркы
салыгы азыркы Кыргызстандын казынасына төгүп аткан салыгы 300 миллион эмес, 600-700 миллион, даже 1 миллиардка жетиши мүмкүн. То есть миллиард сом салык төлөдү деген сөз, миллиард деген сөз, мисалы азыр 300 миллион деген не? Ал Кыргызстанга ушул завод жыл сайын 3 мектеп, 4 мектепти куруп берип атат деген сөз. Же болбосо Кыргызстанга жыл сайын ушул 300 миллиондун эсебинен эгерде бир садикти 50 миллионго бүтүрөбүз дей турган болсок, анда садиктер кичинекей болот го. Анда 5-6 садикти мына ушул бир завод Кыргызстанга жыл сайын, мына урматтуу кыргызстандыктар, силерге мен 5 садик салып берем бул жылы. А эмки жылы 6 садик салып берем. Наркы жылы 7 садик салып берем. Андан наркы жылы 8 садик, андан наркы жылы 10 садикти мен куруп берем деп аткандай сөз бул. Эми ошону менен азыр мен булардын жана ашканасына кирип чыктым. Ашканасында күнүгө эрте менен саарлык берилет экен. Ал саат 9га чейин берилет экен. Ал деген сөз ишке эртерээк келгиле, эгер эртерээк келсеңер, тамакты ушул жерден жеп аласыңар деген сөз экен. Андан сырткары ушул эле жерде түшкү тамакты дагы берет экен. Түшкү тамакты дагы биринчисин, экинчисин кылып берет экен. Бергенде дагы мындай салаты менен, чайы менен биринчисине, экинчисине сапаттуу, жакшына кылып берет экен. Мисалы, көп жерлерде ушундай шарт түзгөн эмелер жок да. Туугандар мындай. Буга чейин мисалы бардыгыбызда бир ой бар да. Ошол ойго мен дагы жетеленип жүргөнмүн. Азыр ошол ойго сиздер деле жетеленип жүрөсүздөр көпчүлүгүңүздөр. Мен ар бир адамдын сөзүнөн байкайм. Байлар, бул байлар алып койду. Байлардын гана сөзү сүйлөнө береби? Кыргызстан байларга гана кызмат кыла береби? Байлар ушундай да, байлар алып койду, байлар сатып алды. Байлар сатып алып коет деп эле байлар деген сөздү ушул негативдүү мааниде колдонуп жүрөбүз. Бирок ал бир жагынан туура нерсе, себеби ошол байлар, биз айтып аткан, биз назарда тутуп аткан байлар, алар кечеги чиновниктер. Ал чиновник байлар, алар бай эмес. Мындай алганда алар уурлар. Себеби ошол кызматта отурган, мамлекет берген ыйгарым укугу, ошол кызматы, креслосу берген полномочиядан пайдаланып, ошонун таасиринен, ошол берген мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып бизнес кылгандар. То есть алар башканын ырыскысын кыйып туруп, башканын оозундагы нанын тартып алып туруп, анан бизнес кылгандар. Ошон үчүн сиздер аларды жек көрөсүздөр. Мен сиздерди туура эле түшүнөм. Анан азыр мына балдар кимдер булар? Булар прокурордун баласы эмес, соттун баласы эмес, депутаттын жээни эмес, баласы эмес, тууганы эмес, иниси эмес. Булар жөн гана ушул базарда отуруп, секин кылдырап, баягы кыбыраган кырашат болуп, кыбыра отуруп ушуга жеткен балдар. Анан жерди кантип алды? Жерди, мисалы, кредит алып, жер алды. Анан эптеп анысын төлөп бүткөндөн кийин мына жерим бар, мына залогум бар. Эми мага бир кредит берсеңиз, мындай завод салат элем деп, мисалы, Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан РКФР деп коет. Эми ошодон кредит алып, мынтип завод салышты. Эми азыр муноосун дагы кылдыратып алгандан кийин, эми бутуна туруп алды да, эми обороту бар. Сатып атышат, пайда көрүп атышат. Ошол пайдасын чогултуп отуруп, анан кийин бул заводдун өзүнөн өзү чоңойтот. Андан кийин дагы чоңойтот. И чоңойткон сайын бул жерде кызматкердин саны көбөйөт. Анан бул жерде жанагы түшкөн пайда көбөйөт. Ошого жараша салык көбөйөт түшкөн. Кыргызстанга казынага төккөн төлөмү көбөйөт. Ошентип отуруп, баягы акырында ушул жаш, таза байлар, ишкер байлар, анан жанагы Райым сыяктуу чиновник байларды секин сүрүп чыгарышат. Мына ошондо анан кийин биздин жалпы элдин, кыргызстандыктардын байларга болгон мамилеси өзгөрөт. Бир бай жакшы машина тээп, жакшы бир үйдө жашап аткан болсо, азамат экен дегенге акыры жетебиз. Бирок ага чейин азыр дагы деле ошол кызматынан, же болбосо кызматта отурган тууганынан пайдалана коюп, же салыктан кача коюп байып аткан байларыбыз жок. Мына ошол байлар негизи эле баягы ууру байлар, чиновник байлар, сасык байлар. Анан баягы жөнөкөй кадимки сиз менен биз сыяктуу эле базарда отуруп, базардан анан кийин секин чыккан, көтөрүлгөн, бир ийгиликке жеткен байларга бетине күбө сүртөбүз, аларга болгон бир негативди жаратабыз. Негизи андай болбош керек эле. Жүргүлө, азыр эми мен офисине кирейин, офисин да көргөзүп берейин да буларды. Мына жагында мисалы жанагы инженерлер отурат экен, технологдор отурат экен. Мына жакта дагы ошондой.
баягы технолог, мисалы мунуну мынтип жасаш керек, мунуну мындай кылыш керек, мунуну мындай кылыш керек деген техникалык чечимдерди чыгаргандар. Мынау өндүрүш адистери дейт булар. Анан мен ушундай жерлерге келсем, ушундай күркүрөп иштеп аткан заводдорду, станокторду, ушундай жабдыктарды көргөндө чындап көңүлүм ачылат, чындап мен сүйүнөм да. Себеби Кыргызстан акыры бутуна туруш керек да. Кыргызстанда акыры бир өндүрүш болуш керек да. Кыргызстан өзүн өзү багып, өзүн өзү иш менен камсыз кылып, өзүн өзү эшик менен, терезе менен, машина менен, муздаткыч менен, дагы эмне ушуга окшогон буюмдардын баардыгы менен Кыргызстан өзүн өзү акыры камсыздаш керек да. Качанга чейин Кыргызстан баардык нерсени, Кыргызстан дайым эле биз баягы Россияга барып, анан орустардын ишин кылып, алардын жумушун кылып, анан акча таап келип, Кыргызстанга келип, анан айнек сатып алам деп, анан акча берсең, акчаң Россияга кетип калып, анан дагы айнек сатып алам десең, Казакстанга же Өзбекстанга кетип кала бербей, кыч сатып алам десең, Казакстанга, жыгач сатып алам десең, Өзбекстанга, мебель сатып алам десең, Кытайга, машина сатып алам десең, Кореяга кетип кала бербеш керек да. Акыры эмне сатып алсаң дагы Кыргызстандын жараны Кыргызстанда туруп, эмне сатып алса, ошол акчасынын жок эле дегенде 60% Кыргызстандын өзүнүн ичинде калып, Кыргызстандын ичинде айланыш керек деп ойлойм. Ошол нерсени камсыздаган мындай заводдор болот. Менин күйгөнүм, менин күйөрман болгонум заводдорго, ишкерлерге күйөрман болгонумдун сыры ошол өзү. Качан гана биз өзүбүздү багып, өзүбүздүн тапкан акчабыз кайра өзүбүзгө келип, мисалы Асан акча тапса, ал тапкан акчасына Үсөндөн буюм алыш керек да. Анан Үсөн ошол акчаны таап, баягы бир буюмун саткандан кийин ал акчасын Ахматка бериш керек. Ахмат ошол акчага аны алып туруп, ал Ташматка бериш керек. Ташмат Эшматка бериш керек. Эшмат Балтабайга бериш керек, Балтабай Тешебайга бериш керек. Тешебайдын акчасы кайрадан барып Асанга түшүш керек. Ошентип Кыргызстандын ичинде акчанын циркуляциясы, акчанын айлануусу болуш керек. Эгерде Асан Россияга барды, анан акчаны тапты, анан ошол акчага үй салам деп айнек сатып ала турган болсо, айнек Иванга кетип калбаш керек да. Ал бир же болбосо бир жоңго кетип калбаш керек да. Ал Асандын акчасы Үсөнгө түшүш керек. Үсөндүкү Ахматка, Ахматтыкы Ташматка, Ташматтыкы Эшматка, Эшматтыкы Балтабайга, Балтабайдыкы Тешебайга, Тешебайдыкы кайра келип Асанга келиш керек. Мына ошондо акчабыз өзүбүздө калат деген сөз болот. Мына эми баары бир Кыргызстан бул өзүбүздүкү. Ошон үчүн Кыргызстанда бир мекеме ачылса, мындай болуп оймо чиймеси, идеологиясы өзүбүздүн кыргызча болот экен, кыргызстандык болот экен. Кыргызга жагымдуусу болот экен. Мына бул жер азыр мага түшүндүрүп айтышты. Бул ушул Айнекстандын кызматкерлерди окутуучу зал экен. Ушул заводдун ичинде жайгашыптыр. Эми бул жерде мындай экен. Мына жагын кааласа доска кылып пайдаланышат экен. Кааласа мына экран. Анан мына жака өзүнүн жанагы позициясын, принциптерин жазышыптыр. Анан биз монтип ушунча курулуштар боло турган болсо, ошонун баардыгына мына ар бир точкага эшикти, терезени, айнекти биз коюп беребиз. Бул биздин айнек болот. Биз баардыгына ушинтип жарык беребиз, жылуулук беребиз, кооздук беребиз деген компания. Азыр мен мына жерден дагы бир нерсени айтсам, баягыда Камчыбек Ташиев айтты да, генерал. Мынау жерге Бангладештик же болбосо Пакистандык бирөө өтө кымбат, арзанга иштесе дагы, жергиликтүү кыргыз кымбатыраакка иштесе дагы, ошол кымбатыраак болгонуна карабай кыргызды иштеткиле. Акча Кыргызстанда калсын, ошо кыргызга берилсин акча деп айтты. Кыргызстандыга берилсин деп. Себеби акча Кыргызстандын өзүндө калсын деп. Эми бул компания ошол нерсени аябай өзүнө дагы принцип кылып иштетип атыптыр. Бир дагы чет өлкөлүк, бир дагы Бангладеш жок. Себеби Бангладеш арзан иштейт. Ошол ал бул жерге келип кыялын көрсөтпөйт, өнөрүн көрсөтпөйт. Аларды иштетип койсок болобу? Жок.
Андан көрө кыргыз кымбатыраак иштейби? Макул иштесин, ошол үйрөнсүн, ошол көрсүн деп азыр ошол кымбат болсо дагы кыргызга берип атабыз дейт. Андан сырткары 250 адам иштейт экен, 250 адамдын баардыгы кыргызстандыктар экен, Кыргызстандын жарандары экен. Демек 230. Ошол 200 бул завод 230 адамды эмес, 230 үй бүлөнү багып атат да. Анан баягы күнү угуп калдым, ошол Айнекстандын айнектери, ушулар жасаган айнек кече улуттук коопсуздук кызматынын имараты курулганда, ошонун имаратынын айнектерин ушул заводдон жасалып чыгыптыр. Жана ынтымак ордо курулду. Ынтымак ордонун дагы айнектери мына ушул Айнекстанда жасалган айнектерден коюлуптур. Ал деген сөз, бир жагынан мен азыр сүйүнүп атам, биздин жетекчилер дагы кандайдыр бир курулуш кыла турган болсо, бир имарат курула турган болсо, ошол имаратка айнекти өзүбүздүн заводдон алабыз деп келип заказды ушул өзүбүзгө берип атышат. Бул дагы жакшы болуптур. Дагы бир сиздерге мындай баса белгилеп айтып кое турган нерсе, мына балдарды карасаңыздар, баардыгы өзүбүздүн кара тору, өзүбүздүн балдар. То есть бангладештик, пакистандык бул жерде жок. Ошол бангладештиктер арзан иштейт экен, пакистандыктар арзан иштейт экен, ошолорду коюп койсок болот экен деп булар ошол бангладештиктерди койбой атат. Булар кадимки өзүбүздүн жарандарды ишке алып атышат. Анан дагы бир жагы, эми өзүбүздүн жарандарды ишке алгандыгы бул баягы чет өлкөдө миграцияда жүргөн, убагында кыйынчылыктан качып кеткен, нан издеп кеткен мекендештерибизди өзүбүзгө чакыруу. Ошолор келсин, ушундай жерлерде иштесин деген сөз. Салам алейкум, кандайсыздар? Мына келсеңерди жакшы кылыпсыңар дейт. Себеби баягы бул чет өлкөлүк жанагы биз кинодон көргөн формат Кыргызстанга келиптир деп атам да. Мен биринчисин маткасымдан көрдүм, анан экинчисин силерден көрүп атам да ушуну. Муну атайын бурчка чыгарганбыз, байкасаңыз көрдүңүз, тиягында, биягынан дагы ушул уголдон бүт жак көрүнөт экен да. Кайсыл жерден кандай эми чыгып атат, бардык эле жайында жакшы кетип атабы ушул жерден байкалат экен, анан ошого ушундай кылып жасаганбыз. Сону Биз 2007 жылдары өзүбүз мектепти бүтүп эле сабактан кийин барып абабызга, байкебизге жардам берчүк. Анан кийин күнүнө 50 сомго иштечүк да. Байкем айнек кесчү эле, биз ошонун айнектерин жылдырып, мындай көтөрүшүп, кийин анан кесе баштадык, кескенди үйрөндүк. Кийин карасак ал Ош базарда эле да. Анан Ош базарда эл көп, тыгын. Анан ушул нерсени шаардын башка жерлерине койсо болот деп анан ойлоп, анан ошо 3 агайыны 3 жака базарга место ачкан элек да. Бирөө Баткен базар, бирөө Кызыл Ордого, анан дагы бирөөсү Кулатова жака дагы ачып ушинтип анан аны иштетип атып, кийин балдарды жумушка ала баштадык. Башында өзүбүз иштесек, кийин станок алдык. Кытайдан ал убакта станок алып келиш кыйын эле. Кантип табабыз деп атып, бир кытайларды доосуздан доосуз болуп таап атып, анан ошондон станок заказ берип алып келип коюп, анан ошол деп ойлойм да мен, биздин эмебиз баягы ключ к успеху деп коет го, ошо ачкычыбыз ошол станок тап келгенде биздин заказдарыбыз көбөйө баштады да. Анан станокту коюп иштетип, кийин улам заказ берип аттык, станокторду чоңойтуп аттык, соода көбөйгөн сайын балдарды алып аттык. Кийин ошентип отуруп 2014 жылы жана таможенный союзга кирбедик белек. А биз 2015 жылы ачтык фирмабыздычы. Осо кылып туруп эле ага чейин базарда патент менен иштедик да. Анан осо кылып ачайлы, анан бир жерге офис курайлы деп баштап, башында офиске акча жетпей, анан контейнерди эле алып ичин жасап туруп 3 адам иштедик да. Бир кассир, бир сатуучу, анан мен болчу. Анан ошондой иштеп атып, таможенный союз мындай Россияга биз эми алган үчүн жакшы болуп калды. Биз алып жүргөн оптовиктерден караганда биз өзүбүз алып келгенибиз көп боло баштады. Анан ошолорду алып келип атып, заводдон бир эме айтып калды менеджери. Силер бүт айнектин түрүн албай атасыңар. Бизде архитектурный айнектер бар, мультифункциональный болот, ада бир напылениясы бар. Бер мен алайын кесейин десем, жок, бакыт сен бул станокторуң жарбайт, сен колдо кесип атпайсың ба? Буга автоматизированный линия керек.
Анан ошо линияны изучать этип, анан шеригим экөөбүз эмеге бардык, Турцияга. Турцияда 1 ай жүрүп, ошо станоктордун бүт заводуна барып изилдеп отуруп алып келдик. Ошону алып келип, аны койгондон кийин анан эле карасак, иштетели десек станоктор бузулат, жетилин таппайбыз, сатайлы десек заказ жок, ушинтип анан бекер алып алыптык. $180,000 калган элек да. $180,000 аябай чоң акча да ошол убакта. Азыр деле чоң акча. Ошондон эми кантактайбыз, эми ушу банкрот деген ушундай болот окшойт деп ойлоп отуруп, анан кой кыла берели, бир нерсе болот деп, анан улам кылабыз, улам шеригим ошо производстводон чыкпай калды. Анан ошентип атып, анан биринчи заказдар келе баштады. Анан ошо эң биринчи заказдардан болуп, азыр Улуу Тоо бар го эмедеги, Баха Ахунбаевадагы. Ошонун айнегин сүйлөшүп калдык да. Ошо Албайкеге да рахмат, бизге ишенип берди эле, анан биз жасап койдук ошол жерге. Эң крупный заказ ошол болуп, анан ошол бизге бир дем күч берип, ушинтсек алсак болот экен, объекттерге жазсак болот экен деп анан жасай баштадык. Бирок чындыгынан жанагы айнектердин дагы өзүнүн эмеси бар экен, эффектисичи, себеби биз өзүбүз текшерип көрдүк да, өзүбүз койгон бир баягындай күн тийген жерлерге койгондо ичи салкын болуп турганда чын эле ал мындай иштеген нерсе да, бул баягы кээ бир товарлар бар го, мындай эме менен сатышың керек, баягындай көбүнчө сетевой маркетингдегилерчи, а бул иштеген чыныгы товар, эмнеге буну сата албайбыз деп атып, анан ошо менен ошого бекемирээк турдук дагы, анан сата баштадык да. Анан ошентип атып, кийин 2021 жылы Росфонддон кредит алсакпы депчи, ага чейин Росфонддо биз мындай калың катмардан элден укчу элек, эми Росфонд ал чиновниктерге эле берет, башка эч ким мындай ишчилер ала албайт, аны ишкерлер ала албайт дегендей эле угуп жүрчүк да. Анан бир барып көрөйүкчү, эмнеге деп барып сүйлөшүп көрсөк, фонд айтып калды, болот алсаңар, производство как раз силерди биз колдойбуз деп, анан келип эле сразу биз менен кошо биздин заводду көрүп, производствобузду көрүп, аябай сонун экен, мындай эмени колдош керек, Кыргызстанда мындай аз депчи. Анан эме кылды, проект жазгыла деди. Анан 6 айдын ичинде бериштилер. Биз ага чейин ойлочу элек, фонддо эми баягы акча берсең анан берет, ушундай деп, жок, эч андай нерсе жок экен. Проект жаздык, бүт защищать эттик, анан ошо менен бериштилер. Анан алып туруп станокторду биз мындай эмеге дагы бир линия алдык дагы, и эмени койдук да, айнекти бышырган станокто алдык да. Аны дегенибиз, ал уже биз мындай кандай объект болбосун, бышырып койгондорго уже жасай алат элек да. Анан ошону жасай баштагандан кийин бизде уже биздин кардарлар баардыгы бизге ишенип калды да. Болду, айнекстандан баарын алсак болот, айнектин эме кылсак болот деп калды. Анан ошо менен чогуу биз уже айнекте эле токтолбой эле, давай ушу айнек терезеге эмнелер керек болсо ошонун баардыгын ала келе баштайлы деп туруп, өзүбүздүн дагы бир отделибизди ачтык дагы. Профиль, брусбокс, анан аксор деген фурнитура, ушундай эмелерди алып келе баштадык, терезе чогултуш эмне керек болсочу. Анан биздин кардарлар бизден ошо профилдерди, эмелерди алып туруп чогултат дагы, айнегибизди заказ берип коет, биз айнекти жасап коебуз стеклопакетти. Ал даяр болгондо алар өздөрү дагы цехинде тиги эмени сборка кылып бүткөн болот да, рамасынчы. Ошентип объектке алып барып беребиз айнекти, алар өздөрүнүн эмесин коет, айнек терезе эменичи, раманы. Анан стеклопакеттага коюп туруп эле, ошентип жумуш аларга да жеңил боло баштады да. Себеби биз булардын баарын каяктан эме кылабыз, көбүнчө биз ошо чет жакка чыгып турабыз да. Биздин ушу партнерлор чакырып калат. Партнерлорго барсаң, ошол мисалы брусбокс фирма жылыга ар жакка чакырат да. Бирөөсүндө мисалы Турцияга чакырса, бирөөсүндө Китайга чакырып, кийин Португалияга чакырып, анан ошол жердеги ошол эмелер менен көп сүйлөшөбүз да. Башка рыноктогу биздей ролду аткарган ишкерлер мененчи. Аналардан ошо угсак, ошо көп эле ошондой эме деп коет го, мунучу конвейерный система деп коет да, ошондой өтөт экен да, себеби бул сапатты дагы берет, анан ылдамдыкты да берет экен да. Анан ошону биз кылып берип, анан биздин кардарлар, окончик деп коебуз эмеде,
монтажник деп коет, дилер деп коет, ошолор бизден алып коюп, иши да жеңилдеп, бизге дагы бекем иштешип, анан ушинтип эле чоңоюп келатабыз. Анан акыркы эмеден проекттен бул биз үчүн мына могу акыркысы ошо 2024-жылы биз дагы бир проект жаздык дагы. 2024 биз проект уже мындай стройканы бүтүрүп калдык. Мына 2025-тин башына биздин уже жаңы проектибиз болсо бул эме болду. Терезени чогултуу өзүбүз ошо конвейер менен. Анан жанагы стеклопакетти дагы чоңойтуп, ошону 2 эсе чоңойтолу ушул объемду депчи. Азыр Кыргызстанда аябай жакшы эме өнүгүү болуп атпайбы, экономический чудо болуп атпайбы, ошого жараша биздин объемдор жетпей калат экен. Себеби биз кылбасак чет жактан келет да. Азыр деле чет жактан келип атат өзүчү. Кээ бирлер дагы эле биз Айнекстан кыла албайт, Айнекстан мындай айнектер кылды беле дегенде эмеде башка баягы Россиядан, Кыргызстандан алып келем деп эме кыла беришет да. Оор болушат да. Бирок биз бул жакта ошол эле сапат, бирок жакшыраак баа менен кылып бере алабыз да. Кээ бир проекттер бар, бизге ишенет, биз жасап беребиз, анын аягында деп бир аз болуп калышат да. Мисалы азыр биз чоң проекттерден мына жаңы ак үйдү жасадык, ГКНБнин ошо имаратын жасадык. Анан мындай бул айнектер баардыгы окшош. Заводдон ошол Россия болобу, Казакстан болобу бир эле заводдон алат. Россиядагы заводдор бир эле да, мындай 3 чоң завод бар, ошонун баардыгы алып келишет дагы. Аны кескилеп, обработка кылып, чаптап туруп эле берет по размеру да. Ошо принципти ким жакшы кылат деген эле маани бул жердечи, кимдин станогу кандай дегендейчи. Анан биздин деле станок итальянский да бар, китайский да бар, турецкий да бар. Эми карап жүрүп, выставкаларга да жылыга барып турабыз, ошондон тандап отуруп, өзгө мындай ыңгайлуу болгон, качествону чыгара алган бир станоктор тандап алып келип койгонбуз да. Азыр жумушту уюштуруу кандай болуп атат? Жумушчуларга шарт, анан азыркы налоговый эмеңер. Биз жумушчулар азыр бизде 230га жетти санычы. Анан 230ду биз өзү мурун конверт менен санап берчү элек да. Азыр 230 болгонуна байланыштуу банкка эле байлап койгонбуз да, карточкасына эле түшөт. Аларга дагы жакшы экен, налогу сразу кетет. Анан алар бир кредит же бир нерсе алам десе дагы банковский эмен көргөзгөндө банктар дагы сразу берет, аларга да жеңил болду ошол жагынан. Өзүбүз биз баягы чет жакка чыкканда производстволордо көрүп жүрөбүз да. Мындай кышы жылуу, жайы салкын, бир аябай сонун эмелерди курушкан да. Анан ошондойду мындай биз деле ошондой кылып куруп, чыгылдатып иштетсек, ушул мындай айнек чыгаруу биздин өлкөдө бир мындай сонун мындай бир акыркы бир эмелер менен, шарттар менен жасалган сонун бир иш кылып гана кылып койсок, биздин эле эмелер Россияга барып иштейт деп эле ошо биз жактан эле иштеп, сонун кылып продуктылар чыгарып турсак, импорт келбесе, өзүдөн чыгарып биздин балдар иштеп эле кыла берсе, акча да түшсө, кредитти да жапсак деп эле ойлогон бир эмеде жүрөбүз да биздики ошондой шарт кылайлы деп. Азыр мисалы эртең менен завтрак беребиз, түшкү тамакты беребиз, буга акча албайбыз. Ар бир кызматкерге бирден мындай шкаф беребиз да, жумушканада. Заводдо болбосун, офисте болбосун, ошондой бир шарт түзгөнгө аракет кылабыз. Көп жерге биз мындай жанагы бир мындай эмеге билинбеген иштер болот экен, өзү баягы мындай сыртка общий айта албайсың, бирок мында алып келгенде бир майда иштен турган нерселерге биз кой ошо болсун деп эле кыла беребиз да, мындай көп эме кылбайбыз. 6 HR менеджер иштейт. Ал деген неге анча көп? Себеби мындай балан мындай кызматкерди жөн эле мындай иштесин эмес, бүт жагынан өнүксүн деген эмеде бир 2 HR ошон үчүн эле иштейт да. Ошо өнүктүрүү мындай адамдын өзүнүн эмесин өнүктүрөлү деп. Мисалы Excel курс беребиз, английский курс беребиз. Ошо бизден да даже чыгып калса дагы бир мыкты бир өзүнө мындай ишенген бир күчтүү бир кызматкер болсо, ал башка жактан да жакшы жумуш таба алат да, сапаттоочу. И бизде иштеп турган учурда дагы бизге канча көп эме алып келет да, бул жакшы иштерди аткарып, компанияга да чалым көп салат да.
жеке адамды өнүктүрүү программасы да бар экен да, демек адамдын өзүн өнүктүрүү. Адамды өнүктүрүү бизде азыр 3 направление болгон үчүн 3 направлениенин өзүнүн HR-лары иштейт. Анан башкы офистен болсо топ менеджерлерге да иштеген HR бар. Ал дагы суббота сайын эмеге топ менеджерлерге бир программа өтөбүз да. Анан жанагы раз ушунчалык завод деп аталып аткандан кийин, анан 230 адам иштегенден кийин бул жакта бул мекеменин мындай эмеси дагы кандай десем, жана төлөгөн салыгы дагы кыйла эле көп болсо керек. Салык боюнча биз сыймыктанган нерсебиз, салык боюнча. Себеби биз ушул терезе, айнек, профиль эмне болбосун ушул рыноктогу баардыгынан көп салык төлөйт экенбиз да. Биз 249 миллион төлөдүк былтыр. Биз мындай общий баягы Кыргызстандагы ишканаларды алса 110-нчу орун болдук да. Биринчи жүздүккө киргенине аракет кылып атабыз биздекечи. Биздин максат. Анан мындай да биз азыр көбүрөөк ойлонгонубуз дагы кызматкерлер дагы салык төлөгөндүн бир культурасын жандантсак дегендейчи. Биз аларга атайын айтабыз да, мына сенин зарплатаң мына 120 миң, 20 миң налогко кетет, 100 миң колуңа тиет. Сенин зарплатаң 120 миң, 20 налог деп туруп кайра айтабыз, чтоб ал дагы билсин да, мына мен айлыктан налог төлөп атам. Мындай адам берип үйрөнсө, анан уже мындай ошол нерсе сиңет экен да адамгачы. Анан ошого мындай налог бул ойлойм мындай азыркы учурда бизге мындай Кыргызстаныбызга аябай керек нерсе бул. Мындай бардык эле ишканалар ушундай ачык болуп иштеп эме болгону мындай азыр ошол тенденция болуп атканы мага жагып турат. Налог жактан деле угуп турабыз азыр 1 триллионго жетти, анан мында болуп кетип атпайбы бюджеттер, ошонун баардыгы ошо кубантпай койбойт, анан биз дагы өз салымыбызды кошобуз деп ал жагынан ошо бүт таза иштеген аракет кылабыз. Айнекстандын дагы бир цехи, же болбосо дагы бир заводу деп коелу. Ал стеклопакет болуп, айнек пакети туташтырылып, бириктирилип, бири-бирине чапталып, айнектер чыккандан кийин ал кадимкидей жанагы терезелерге, мындай алганда орусча айтпасам түшүнүксүз болот окшойт, рамканын ичине салынат. Рамкалар эми ал профиль деп коет, ошол профили же пластиктен болот, же жанагы алюминден болот. Эми кандай болсо дагы ушул жерде ошонун бардыгы туташтырылат. Бирок азыр булардыкы ошол өздөрү чыгарган жалпы өндүрүштүн болгону 10 гана пайызын булар терезе кылып, кадимкидей даяр продукция кылып чыгарышат экен, а калганын жөн эле баягы адамдарга беришет экен. Стеклопакет кылып эле. Анан же болбосо ошол профиль форматында, же болбосо ручкасын, баягы туткасын туткадай, ашык-машыгын ашык-машыктай, болтун болттай, шурубун шуруптай, профилин алюмин десе алюмин, пластик десе пластик кылып берет экен, элге таратып. Бирок анан өздөрү дагы азыраак жасайт экен. Ошо жасаган жагы азырынча булардын кубаттуулугу азыраак өлчөмдө жасалып атыптыр. Ошо азыраак өлчөмдө деген заводу мынау экен. Мына караңыздар, бул жерде ушунчалык чоң ангар, чоң кампа, ушунчалык чоң сарай. Эми ушунун ичинде мына жакта баягы керектүү жанагы болт, шуруп, ашык-машык, анан жанагы пластиги, алюминий, анын ичине сала турган резинасы, жана башканын бардыгы бар экен. Эми мунун ичинде мунондой жабдыктар менен камсыздалыптыр. Дээрлик кол менен жумуш кылынган нерсеси азыраак эле экен. Көбүнчө ушул бардык нерсеси ошол жабдыктардын күчү менен, жабдыктардын аракети менен жасалат экен. Мисалы, азыр мынау салыштырып көрсөк болот. Мисалы, муну коюптур, азыр адаштырбай ордуна алып, ордуна салалы. Мынау мисалы ичине жана профили салын элек даярдалган чийки заты. Анан азыр биринчиден булар ошол Айнекстандын атына доо кетирип албайлы деп жалаң жанагы кымбат, сапаттуу
репутациясы жакшы, ишенимдүү гана жанагы заводдор менен иштешет экен, чет өлкөлүк. Ошол эле Германиянын, Орусиянын, Турциянын жана профилдерин алып келишет экен. Алып келгенден кийин мындай кылып тилип алышат өлчөмүн. Анан буларда мынантип бардык тилгени дагы, кескени дагы, бири-бирине туташтырып чаптаганы дагы бардыгы заводдон болгон үчүн. Салам алейкум. Мына мисалы мындан баштап көргөзөйүн. Мынанын ичине темир салынат да, темир профиль салынат. Ошон үчүн пластик өзү жеңил боло турган болсо, мына ичине темирди салгандан кийин кадимгидей оор болуп калат. Анан көп жерлерде мисалы жөнөкөй адамдар ушундай мен эшик чыгарам, айнек чыгарам деп коюшат, бирок биринчиден акчадан аянып, мына ичиндеги профилин, темирин арзанырагын, жукарагын коюп коюшат. Булардан да кылышпайт экен. Анан экинчиси баягы шуруптан дагы экономдойт, анан убакыттан дагы үнөмдөйт дагы. Мына нерсени ар бир мына карасаңыздар, ар бир 25 сантиметрден кыла турган болсо, башка жерлерде мына жерге кылдыбы, мына жерге кылып, монтип кете берген учурлар дагы бар. Себеби ал убакыттан үнөмдөгүсү келет. Себеби мүмкүн болушунча тезирээк бүтүргүсү келет. Эми мисалы эгерде мындай чындап айта турган болсок, ушул ар бир 20-25 сантиметрге жанагы болтту, мына шурупту катыра турган мына жабдыктын өзү $25,000 турат экен. Мисалы көп жерлерде мына мен айнек жасайм, мен терезе жасайм деп чыгып алышат, бирок алардын жалпы өндүрүшүндөгү эмени жабдыктарды ала турган болсок, ошонун бардыгы биригип болгону $25,000 келбейт да. Анан буларда дагы бир жери мынаны көрсөтсөк болот, мына кара. Мына ортосундагы шов, мына экөөнүн уланган жери. Дээрлик сызыгы билинер билинбес болуп туташат экен. Анан көп жерде бизде баягы бир проблема бар эле. Бизде айтышат эле. Ак айнек койсоң саргарып кетет экен деп. Азыр булар айтып атышат. Биз ак айнек койгонубуз менен саргарып кетпешине 60 жыл гарантияны мына ушул заводдор, мисалы мына Экспроф деп атат. Ушул Экспроф мисалы 60 жылдык кепилдикти берет экен. То есть 60 жыл бою бул саргарбайт. 60 жылдан кийин саргарышы мүмкүн деп. Эгерде 60 жылга чейин саргарып кете турган болсо, ага биз өзүбүз кепилдикти алабыз деген заводдор менен булар иштешет экен. Анан эми сиздерге дагы бир өзгөчө бир нерсени айтып берейин. Мына резиналар. Мына резиналарды көп жерде мындай байкап көрсөңүздөр катуусу коюлат. Себеби катуусу арзан болот. Себеби ал пластиктен болот. Мына жумшагы мындай чоюштап атып, мунун ичине салуу, карматуу кыйыныраак. Бирок ошол эле учурда бул каучуктан болгон үчүн бул сынып калбайт. Микротрещина кетип калбайт, шамал кирбейт көп убакытка чейин. То есть булар өзүнүн жасаган продукциясына 5 жыл бою эч кандай шамал дагы кирбейт, шум дагы кирбейт, бузулуп дагы калбайт, ичи тердеп дагы кетпейт деп кепилдикти беришет өздөрү. Ал мисалы ичине салынган ушул резина мындай жумшак нерсе болот экен, мындай. Жумшак, себеби бул каучуктан болот. Катуу эмес, морт эмес, сынбайт. Себеби мунун ичинде пластик жок. Азырынча бул жерде жалаң пластик терезелер жасалып атат, бирок алюминде жасала турган алюмин профилдерди ушундай кылып терезе кылып жасаганга булар жабдыгын алып келишиптир. Бирок алюмин сырьёлорун азыр ташып келип атышат экен. Эртең жакынкы күндөрдөн баштап булар алюминди дагы ушинтип кесип, ушундай эле кылып жасап чыгарганга даярданып атышат. То есть алар уже жабдык жагынан даяр экен, сырьё жагынан жакынкы күндөрү даяр болобуз деп атат. Кыскасы эми бардык жерде мисалы биз айтабыз го, паланча жакшы уста, ал жакшы кылат, устанча жакшы уста, ал жакшы машинаны жакшы краскалайт дейбиз, ходовойду жакшы кылат дейбиз. Бирок уста ал 1000 жакшы кылган менен дагы ал завод эмес да. Анын колунда стандарт деген нерсе жок. Ал божомолдоп, чамалап, көз чама менен иш кылат. Ошол жагынан алганда бизге дагы ушундай заводдун пайда болуп калышы, ал мындан ары биздин эшик терезелерде стандарт пайда болду. Стандарттагыдай талап пайда болду. Эгерде бирдеме жасалган болсо, ал стандарттын негизинде жасалды деген сөз. Кыскасы ушундай туугандар, урматтуу кечеги мигранттар. Бүгүн биз
эл болдук, монтип түптөлүп, ушинтип бара түп алып кетип атабыз. Ушул өзүбүздүн заводторубуз, өзүбүздүн өндүрүшүбүз, тапкан пайдабыз, төлөгөн салыктарыбыз бардыгы өзүбүздүн өлкөбүзгө, өзүбүздүн жыргалчылыгыбызга кут кылсын, өзүбүзгө насип кылсын ушунун бардыгы. Мен дагы ошол сиздерди ойлойм, сиздер деле ошол мен сыяктуу ушул Кыргызстаныбыз өнүксө экен, чоң-чоң өндүрүштөр пайда болсо экен, ошол өндүрүштөрдөн чоң-чоң салыктар түшсө экен, ал салыктардан чоң-чоң жолдор салынса экен, балабакчалар салынса экен, ооруканалар салынса экен, биз дагы Европадагыдай, же болбосо башка Япониядагыдай, Түштүк Кореядагыдай болуп, Сингапурдай болуп, өнүгүп, жыргап, бир кепилдиги бар заманда жашасак экен деп тиленип жүрөсүздөр. Мен дагы ошентип тиленип жүрөм. Ошон үчүн бардыгыбыздын ошол тилегибиз орундалсын, ушундай заводторубуз өзүбүзгө кут кылсын, бар болуңуздар. Анан бир сураныч. Ыдырыс Какшанов эле ушул завод жөнүндө репортаждын жалпы 90%-ын өзү сүйлөдү, 10%-ын гана жанагы заводдун ээлери сүйлөдү дешиңиздер мүмкүн, бирок мындай бир мыйзам ченемдүүлүк бар экен. Ишти өтө жакшы кылган кишилер өтө жакшы сүйлөй бербейт экен. Алар эми Ыдырыс аке өзүңүз сүйлөп коюң, айттык го, ошону түшүндүрдүк го, өзүңүз айтып коюң дей беришет экен. Айла жок сүйлөп атам. Болбосо аларга микрофон тосуп коюп, анан деп коюп тура бериш менин колуман келмейт. Бирок алар азыр айтып атат. Ыдырыс аке өзүңүз айттың, өзүңүз түшүндүрүң. Мына биз сизге түшүндүрүп койдук дейт. Микрофон деле монтип сунсаң мындай болгон нерсени айтып коет экен. Анан ашыкча мага окшоп монтип бул андай экен, мындай экен деп сөзгө сөздү улап кетпейт экен. Булар баягы ушунчалык кандай десем, бардык нерсеси, ар бир ою конкреттүү нерсеге, конкреттүү бир сызыкка, же конкреттүү цифрага, же конкреттүү фактыга негизделген үчүн булар ар бир сөзүнө маани берет экен. Ошон үчүн ал мага окшоп эле сөзгө булар март эмес экен, булар ишке март экен. Ошон үчүн туура түшүнөсүздөр. Ыдырыс көп сүйлөдүң дебейсиздер. Анан достор, акырында бир сөз. Буларды айтпадымбы жана? Улуттук коопсуздук кызматынын имаратынын жанагы айнектерин ушул Айнекстан коюп берди. Ынтымак ордонун айнектерин ушул Айнекстан коюп берди. Ал деген сөз Кыргызстанда ошол эң жогорку жетекчилик азыр ушул өзүбүздүн өндүрүштү колдоп атат. Алар ошол өзүбүздүн госзаказ деп өзүбүздөн чыккан акча өзүбүздүн заводко келип түшсүн деп атат. И ошонун негизинде госзаказдын акчасы ушуларга келди. И ошонун негизинде монтип завод өнүгүп атат бир жагы. Мен Кыргызстандагы бардык эле мекеме ишканаларды, мамлекеттик мекеме ишканаларды айтат элем, жетекчилерди. Айланайын жетекчилер, сиздер деле ошол ак үй сыяктуу, улуттук коопсуздугу сыяктуу өзүңүздөр мындай бир түшүнүп карап көрүңүздөр. Эгерде сиздер бир курулуш кура турган болсоңуздар, аны өзүбүздүн завод курсун, атамекендик завод курсун. Ошол атамекендик завод терезесиби атамекендик заводдон алгыла. Таштанды челеги атамекендик заводдон алгыла. Эгерде бир чырагы болобу атамекендик заводдон алгыла деп тура турган болсоңуздар, анда ушул заводдор бат эле өнүгөт. Өзүбүздүн акчабыз өзүбүздө калат, ушул заводдо калат. Ал заводдон ушул элге төлөнөт, андан сырткары айланып келип туруп кайра эле салык болуп кайра өзүнүн казынага түшөт. Ошон үчүн жетекчилерге чакырык, урматтуу жетекчилер. Эгерде эшик терезе коем десеңиздер, анда өзүбүздүн Айнекстанга келиңиздер. Ушуну тандаңыздар, заказды ушуга бериңиздер, акчаны ушуга бериңиздер. Анткени бул акчаны алып, мына жерге ошол 250 адамга айлык кылып берип, андан ашканын Сырьёго берип, Сырьёдон ашканын пайдасын алып барып казынага салык кылып төгүп берет. Айланып өзүбүзгө түшөт акча. Анан эгерде ачык айталы чет өлкөлүк бир фирмага бере турган болсоңуздар, ал акча кулагын кармаган бойдон ошо чет өлкөгө чыгып кетет. Ошону түшүнүңүздөр. Биринчи кезекте элден мурун өзүбүздүн чиновниктер түшүнсө жакшы болот. Ошол кечеги ак үйдөн, кечеги улуттук коопсуздук кызматынын имаратынан үлгү алсаңыздар, зыян болбойт.